Биринчи радионун түз эфирде уктурууларын актуалдуу маек улантат. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү пенсиялык тутумду реформалоо маселеси боюнча көчмө жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, мамлекеттин социалдык саясатынын натыйжалуулугун мүнөздөчү көрсөтүчтөрдүн бири катары жарандарды пенсиялык камсыздоо деңгээли саналат. Урматтуу радио угуучулар, алдыда актуалдуу маек социалдык фонддун пенсия багытындагы жаңы программалары туурасында сөз кылат. Пенсиялык система реформалоого муктажбы? Бул багытта маселе министрлер кабинетинде да, жогорку кеңеште да талкууланыптыр. Биздин студияда социалдык фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Мукамбетов бар. Эгерде сурооңуздар болсо 39 21 90 39 19 33 телефону. Ошондой эле бизди Facebook'тан дагы түз көрөсүздөр. Биринчи радионун баракчасына кирсеңиздер болот. Биздин режиссердик пультта Бакыт Ашрахманов бар. Эгерде сурооңуздар болсо катышсаңыздар болот. Жеңиш мырза, мына ушул биздин угармандар бул темага абдан өтө мындай бир кызыгат. Албетте бул социалдык саясатта негизи эле ушул пенсия менен камсыздандыруу, пенсиянын көлөмүнүн өсүшү, бул албетте ушул социалдык саясаттын жыйынтыгы же натыйжасы деп билебиз да. Анан Кыргыз Республикасынын ушул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү ушул пенсиялык системаны реформалоо маселеси боюнча көчмө жыйын өткөрүптүр. Реформа эмне багыттарды камтыйт? Ушул багытта маалымат берсең. Негизи билесиздер, эми бизде азыркы учурда тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы иштеп атат. Бул эмнени билдирет? Бул пенсиялык система баягы кепилденген, мамлекет тарабынан кепилденген, андан тышкары өзүнүн жеке кошумчасы менен баягы кошкон салымына жараша жана топтомо компоненттерди камтыган система болуп эсептелет. Эмне үчүн биз шарттуу пенсиялык система деп айтабыз? Анткени учурдагы пенсиялык фондко түшкөн каражаттардын баары учурдагы пенсияны төлөөгө жумшалат. Башкача айтканда, пенсиялык фонддун басымдуу бөлүгү каражаттары түз эле пенсиялык төлөмдөргө кеткендиктен ар бир жарандын төккөн акча каражаты ошол системанын жазуу түрүндө гана калат. Анан качан ал баягы камсыздандыруу учуру келген учурда, бул эми баягы жаш курагынын жеткендиги же болбосо майыптык тобун алып калса, ишке жараксыз болуп, анан баягы камсыздандырылгандан каза болуп калса, баккан адамдан айрылгандыгы боюнча пенсиялар болуп эсептелет. Эми мындай караганда, чындыгында эле көп жылдан бери бул маселе көйгөй жаралып келет. Анткени ар бир кайра эсептөөгө келгенде эле суроо жаралып калат. Пенсиялык фонддун каражаты мүмкүнчүлүгү барбы? Канчага быйылкы жылы пенсия жогорулайт? Билесиздер, 2010 жылга чейин негизинен жылына 2 жолу көбөйтүп келгенбиз. Бул убакта бизде баягы профицит акча каражаттары бар эле. Анан 9 жылы 52%дан жогорураак өлчөмдө бир жылдын ичинде эле пенсиялар көтөрүлгөн. Жанагы айтып аткан профициттин көпчүлүгү ошол багытка жумшалып кетип, кийинки жылдарга төлөө бир аз эме болуп калган да, кармалып эмес, азайып калган. Ошого карабастан учурда азыркы күндө пенсияларды жыл сайын көбөйтүп атабыз. Бул мыйзам чегинде. Андан тышкары убагы менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп берилген. Азыркы күндө баардык пенсиялар убагында ай менен өткөн ай эмес, мыйзамда негизи өткөн ай үчүн төлөнөт. Бирок биз мүмкүнчүлүккө жараша үстүрдөгү айга төлөп келебиз. Билесиздер, пенсиянын кепилденген бөлүгү бул мамлекет тарабынан каржыланат. Республикалык бюджеттин эсебинен. 2010 жылга чейин мыйзам 97 жылы кабыл алынганына карабастан, 2010 жылга чейин пенсиянын базалык бөлүгү дагы ушул пенсиялык фонддун эсебинен төлөнүп келген. Анан 2010 жылдан баштап этап менен өткөрүлүп,
2016 жылы гана толугу менен республикалык бюджетке өткөрүлүп берилди да. Бул көп жылдар бою пенсиялык фонд ошол республикалык бюджеттен бериле турган акчаны пенсиялык фонддун эсебинен төлөп келген. Анан пенсиялардын өлчөмүнө жараша азыркы учурда мына реформа деп атабыз. Негизги реформа ушул пенсиялык саясат жаатында жана ага байланыштуу болгон эң башкы көрсөткүч болгон бул тарифтик саясатка жараша ошого багытталып атат. Анткени тарифтер кандай туура иштесе, ошого жараша пенсиялык фонддун бюджети калыптанат дагы, пенсионерлердин пенсиясынын өлчөмү түздөн түз ошого байланыштуу болуп атат. Анан айтып атпайбызбы, баягы уюшулган сектордун эсебинен гана пенсиялык фонддун каражаттары топтолуп атат деп. Анткени азыркы күндө бир 4%га жакын эле өлчөмү жалпы түшкөн төгүмдөрдүн. Бул жанагы уюшулбаган сектор деп коебуз, же болбосо жеке ишкерлерден айыл чарбасында эмгектенгендердин эсебинен түшөт. Ал эми басымдуу бөлүгү 96%га чукул. Бул айлык акы алып иштеп, ошол айлык акысынан төгүмдөрдү чегерип турган адамдардын эсебинен топтолот. Анан айта турган нерсе, негизги ушул пенсиялык фонддун базасы болуп айлык акы эсептелет. Мына жогоруда айтып кеттим, 96%. Анан айлык акы канчалык жогоруласа, демек пенсиялык фонддун базасы ошончолук жогорулайт. Бул ар жыл сайын көбөйтүүгө, бир белгилүү бир жакшы деңгээлге көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бермек да. Жалпысынан алганда экономиканын абалына байланыштуу болуп калып атат. Эгер баягы жумушсуздук көп болсо, иш орундары түзүлбөсө, же болбосо айлык акылар жогоруласа, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төгүлүшү аз өлчөмдө болуп калат. Мындан бир 5-6 жыл мурун бир пенсионерге 1,4, 1,2 адам туура келсе иштеп аткан. Азыркы күндө бул көрсөткүч 1ден да төмөн түшүп кетти. Бул дагы жаман көрсөткүч деп айтабыз. Анткени муну моюнга алыш керек. Эгер жумуш оруну түзүлүп, акча каражаттары топтолбосо, бул пенсиялык фонддун бюджетине оорчулук алып келет келечекте. Ошондуктан жалпы бул мамлекеттин негизги максаты ошол иш орундарын түзүү, эки жакка чыгып кеткен биздин эмгек мигранттарынын санын азайтуу болуш керек. Анткени алар башка жакта иштеген менен ошол мамлекеттин пенсиялык фондуна гана салым кошуп атышат. Өздөрүнүн жеке эсептерине эч кандай салым кошпостон, кийин пенсия жаш курага келгенде кайра эле бизге пенсияга кайрылат да. Бул бара-бара оорчулук алып келет. Бирок учурда баягы бир адамга, бир пенсионерге бир иштеген адам туура келсе дагы топтолгон каражаттар азыркы учурдагы пенсияларды каржылаганга мүмкүнчүлүк берип атат. Ошондуктан тарифтик саясат деп атканыбыз да ошол да. Эгер баягы жалпы ишкерлердин талаптарына карап аны төмөндөтө берүү, анда республикалык бюджеттин эсебинен компенсацияланыш керек деген ойдомун да. Ошондой болуп калат да. Анткени биз алып жүргөн пенсияларды убагында төлөш үчүн тийиштүү өлчөмдө бизде дайыма төлөмгө багытталган каражат туруш керек. Мына ушуга чейин билесиздер, 2000-жылдары биз пенсияларды 3-4 айга чейин убагы менен бере албай калган убагыбыз болгон. Бул учурда ошол экономиканын абалы ошондой эле, кандайдыр бир натуралдык продуктылар менен берип калганбыз. Ун менен таратып калганбыз. Кайсы ишкер, ишкана эмне бере алса ошо менен акча эмес, ошол товар менен биз менен эсептешип, ал кайра эле пенсионерлерге таратылып берип калган да. Жалпы басымдуу бөлүгүн акчалай, анан калганын жанагындай ун, дагы башка продуктылар менен берип калган. 3-4 айга чейин кармалып төлөнүп келген. Анан жүргүзүлгөн жакшы бир иштердин аркасы менен 2002-жылдардан баштап толугу менен акчалай каржылоого өттүк. Ошол эле учурда
жанагы кечиктирип төлөөлөрдөн арылдык да. Анан ошондон бери мына азыр ушул күнгө чейин баягы көз тийбесин биз колубуздан келген аракет менен туруктуулугун, финансылык туруктуулугун кармап келатабыз. Билесиздер, баягы революция айларында же болбосо мына былтырдан бери пандемия учурунда ушуга карабастан, чектөөлөргө карабастан пенсиялык фонддун эсебинен пенсиялар өз убагында кечиктирүүсүз төлөнүп келатат. Эми былтыр билесиздер, март айында баягы неме киргизилип калганда, карантин киргизилген учурда апрель айында бир аз кыйынчылыктар болду, анткени элдерди тышка чыкканга уруксат бербегендиктен банкка да барганга мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Ошондуктан биз почта кызматын суранып, почта кызматы ушул немеге жеткирүү жолу менен таратып бергенбиз. Бирок май айынан баштап кайра эле өз нугуна келди. Азыркы учурда акыркы көбөйтүүдөн кийин пенсиялар убагында төлөнүп, 10 числодон 25-ине чейин толугу менен каржыланып төлөнүп берилип атат. Бир айлык талап кылынган каржы суммасы учурда 4,5 миллиард сом. Бул бир айлык. Буга чейин 4 миллиард 200 миллионго чейинки өлчөмдө төлөп келаттык эле. Анан билесиздер, 1-октябрдан баштап пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү жогорулады. Ошого байланыштуу талап кылынган сумма дагы жогору өсүп калды. Бирок учурда толугу менен бул төлөнүп берилип атат. Эч кандай кармалып же болбосо кечиктирүү болгон жок. Эми ар кандай учурлар бар. Эгер пенсионер убагында үйүндө болбой калса, бир жака чыгып кетип албай калса, бирок ал пенсиялар ошол кишинин бет эсебинде же болбосо банктык бет эсебинде же болбосо почтада турат. Аны убагында кайра барып алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Туура, рахмат Жеңиш. Мына дагы бир суроо да. Негизи эми бул пенсиянын берилиши, пенсиянын туруктуу камсыз болушу бул биздин ушул мамлекетибиздеги бюджеттин абалына жараша болот, экономиканын өсүшүнө жараша болот. Эгерде биздин бюджетибиз канчалык толуп турса, пенсионерлер дагы чындыгында толугу менен өзүнө тиешелүүсүн алып турат эле да. Анан бүгүнкү күндө мына эң эле аз пенсиянын баягы эмгек стажы жок кыргызстандыктар дагы алат да. Эч кандай стажы жок, баягы өзүнүн бир көлөмү бар. Анан эң эле жогорку пенсиянын көлөмү дагы бар да. Ар бир жаранга булар берилет. Анан Кыргызстанда азыр эми жумушу жок жарандар бар. Алар аз эмес, көп. Анан жеке компанияларда, мисалы үчүн соцфондго эч кандай эчтеке төкпөй иштегендер дагы аз эмес. Анан айрымдары бара-бара мындай бир пенсиянын баягы пенсия системасы кулап мындай урап калышы мүмкүндүгү бар деген ушундай эксперттер дагы чыгып атпайбы? Негизи бул багытта мындайча айтканда ушул жагдай келерки жылдарда кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Эми жакынкы аралыкта андай кооптонуу болбойт. Анткени азыркы күндөгү иштеп аткан системабыз туруктуу деп айтсак болот. Анткени төгүмдөр убагында топтолуп атат, пенсиялар убагында төлөнүп атат. Башка маселе келечекте демографиялык көрсөткүчтөр эгер мындан ары дагы ушундай темп менен өсө турган болсо, анткени жашоо узактыгы дүйнө жүзүндө негизи эле жалпы өсүп келатат. Азыркы күндө эркектер 67, аялдар 74-75 жаш болуп атат да, орточо жашоо узактыгы. Анан пенсияны негизи бир 74-75 жашка чейин алат деп айтат экенбиз. Бирок мындан аша жашаган карыларыбыз көбөйүп атат. Эми Кудайдын кулагы сүзсүн, эми ошондой эле болсун. Эми карысы бар, нырысы бар дейт го. Бирок ошентсе дагы бул келечекте жанагы балдардын төрөлүшү, ишке жарамдуу адамдардын санынын өсүшүнө дагы түздөн түз байланыштуу да. Анткени система азырынча жана тилектештик деп айтып атпайбызбы? Учурдагы муун иштеп аткан. Учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылууга аракет кылып иштеп келе атабыз. Ошол эле учурда ушул чакырыкты мен айта кетет элем да. Көпчүлүк мына сиз айтып кеттиңиз, иш жок болуп атат деп. Иш барлар деле биздин жанагы жеке ишкерлерде баягы өзүнүн келишими жок иштегендер көп да. Мисалы үчүн ошол эле биздин студенттерибиз бар, кафе, ресторандарда официант болуп иштегендер. Ошол эле тигүү
өндүрүшүндө иштегендер же болбосо мына биздин базарларда жеке ишкерлик кылгандардын көпчүлүк басымдуу бөлүгү билсе дагы эмнегедир ушундай бир алдын ала бир нерсе кылайын деген үмүт менен эмес, учурдагы жашоонун талаптарына ылайык эле жашап калып атышат да. Ошон үчүн ар бир адам биз эмне үчүн 96-жылы 1-январдан баштап жана жеке эсепти киргизгенбиз. Бул негизги максаты ар бир адам келечекте өзүн өзү пенсия менен камсыздаш керек деген сөз. Эми бул деле жанагы айтып жүрөбүз го, үйдү камсыздандырып коюш керек, же болбосо автоунааны деп. Ошондой эле адам пенсия жаш курагына келгенде ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Ошого чейин өзүнө топтоп пенсиялык бир мындай жетиштүү бир деңгээлдеги пенсия менен камсыз болуш үчүн иштеп аткан учурунда тийиштүү төлөмдөрдү төлөп туруш керек. Көпчүлүк учурда ушундай суроо болуп калат, бул милдеттүү же төлөбөй койсок болобу деген. Бул салык сыяктуу эле милдеттүү төгүмдөрдүн катарына кирет. Ошондуктан бул Конституцияда да жазылган, ар бир жаран ушул салыкты жана жыйымдарды төккөнгө милдеттүү деп. Ошондуктан жашыңда берсин, мээнетти карганда берсин дөлөттү дейт. Ошондо дөлөттү карлыкка жетиш үчүн биз чакырык кылып келатабыз. Азыркы күндө эми кубанарлык да кабарларыбыз бар. Анткени жаштарыбыз өтө ушул пенсиялык системага кызыктар болуп, биз буга чейин жана илим жана билим министрлиги менен ушундай бир келишим түзүп буйрук чыгардык эле. Мектептердин бүтүрүүчү класстарына жана орто атайын кесиптик окуу жайлар, жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчү курстарында окутуу сабактарын өтөлү деп, пенсиялык сабаттуулук боюнча. Анткени ошолордун баардыгы окуу жайын бүтсө, мектепти бүтсө эле бул эмгек баягы эмесин толуктап атпайбы, барып иштейт. Анан баргандан кийин алар ишкер менен кандай сүйлөшөт, өзүнүн пенсиялык укугун билеби, же болбосо барып эле баягы убактылуу мен сага 20 000 төлөйм десе ошого макул болуп, анын ичинен мамлекеттик бюджетке салыгы төлөнөбү, камсыздандыруу төгүмдөрү пенсиялык фондко которулуп атабы, бул боюнча көпчүлүгүнүн маалыматы жок эле. Биз мына 2012-жылдан бери ушундай 12-15 жылдан бери ушундай эме кылып буйрук менен окутуу иштерин биздин окуу борборубуз өткөрүп келет. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, жалаң эле студенттерге эмес, ошол жердеги окутуучулардын дагы кызыктар экендигин байкадык. Анткени алар баягы жаш курагы пенсияга аз калгандыгына байланыштуу, биз пенсияга кандай чыгабыз, кайсы учурда пенсиялар кандай көбөйөт, канча төгүм төгүш керек деген тарифтерди биз 2015-жылы билесиздер, жанагы айыл чарбасында эмгектенгендердин тарифтерин орточо айлыкка байлап, кичине өлчөмүн жогорулаталы деген аракет болгон, мыйзам кабыл алынган. 2015-16-жылы бул мыйзам иштеген, бирок тилекке каршы жогорку кеңеш тарабынан четке кагылып, кайра азыркы күндө жер салыгынын өлчөмүндө эле болжомолду ошондой эле төлөп калды да. Анан эмне үчүн айыл жериндегилердин пенсиялары аз деген суроо дайыма жаралып келет. Анткени мен айтып атпаймынбы, 96-жылга чейинкиси бул эми баягы камсыздандыруу принциби киргенге чейинки мезгил, бул орточолонуп эсептелген бир пенсиянын бөлүгү болуп калып атат. Ал эми азыркы күндө басымдуу бөлүгү 96-жылдан кийин жеке эсебине кандай төгүмдөрдү төксө ошого жараша экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелип атат. Ошондуктан бул маселеге жакшылап көңүл буруш керек. Төгүмдөрдү убагында мыйзамдуу ошол биздин иш берүүчүлөр менен мыйзамдуу жол менен келишим түрүндө ишке орношуп төлөгөнгө аракет кылыш керек. Эми 19-жылдан баштап толугу менен ушул эмени камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо
жана аларды административдик мындай иш алып баруу боюнча жумуштун баардыгы отчеттуулук салык кызматына өткөзүлүп берилген. Анткени көпчүлүк ишкана мекеме ишкерлердин талабы ушундай болду. Бир эле орган келип жыйнабайбы, эмне үчүн социалдык фонд өзүнчө келип жыйнайт, салык кызматы өзүнчө келип жыйнайт, текшерүүчүнүн саны көп болуп кетти, мындай болуп кетти. Ошол себептен 19 жылдан бери салык кызматы топтоп атат. Азыркы күндө акыркы маалыматтар боюнча алар коюлган планга чыгып атабыз деп атат. Бул жакшы, биз үчүн жакшы, анткени убагында топтолгон каражат убагында пенсия төлөгөнгө кандай десем кепилдик берет да. Ошондуктан баягы ишкерлер менен ачык иштегенге аракет кылыңыздар. Мен түшүнүп атам, эми баягы көмүскө экономикада канча пайызы деп айтып жүрөбүз, 30дан ашык пайызы көмүскө экономикада ошолордон келбеген акчалардын баардыгы бул пенсиялык фонддун артка тарта турган эмеси болуп атат да. Эгер ошолор ачык төлөсө, мына билесиздер, жакынкы арада ушундай бир мыйзам кабыл алынды. Буюрса ишке кирет эмки жылдан баштап. Жанагындай баягы иштеп аткан ишкерлер, иштеп аткан адамдардын санын ачык көрсөтсө, айлык акысын жашырбаса, анда 14 жана 22%ке чейин түшүп атат да. Мисалы үчүн жана төгүмдөрдүн тарифтери 27,25 ордуна 22%. Эгер жанагындай айлык акысын ачык көрсөтүп, алардын санын так көрсөтө турган болсо, иштеп аткан адамдардын, анда 14%ке чейин түшүп атат. Бул дагы жакшы мындай жеңилдик деп ойлойм, баягы ачык иштегенге. Эми бул баягы ишкана, чакан ишканалардын жетекчилерин ушуга чакыра турган бир кандай иш чаралар деп айтсак болот го. Мындайларды жүргүзбөйсүзбү атайын? Азыр биз ушул мыйзамга өзгөртүү киргизилди да. Эми буюрса күтүп атабыз. Ушунун жыйынтыгы менен дагы башка дагы бир шарттарын карап көргөнгөчү, эгер бул жакшы көрсөткүч бере турган, жыйынтык бере турган болсо, анда келечекте биз көмүскөдөн чыгарыш үчүн дагы башка иш чараларды ойлонушубуз керек болуп калат. Жеңиш мырза, мына эмгек мигранттарынын көйгөйлөрүнүн бири бул пенсия маселеси болчу да. Анан Россияда, анан Түркия, Корея мамлекеттеринде иштеген эмгек мигранттардын пенсия көйгөйү чечилгенин, анан бул багытта келишим кийинки жылдын январь айынан тарта ишке ашырыла баштай тургандыгын дагы маалымат жыйынында дагы айтылды да. Ал кандай болгон келишим, ушул боюнча да токтолсок? Эң башкысы эми баягы жылдарына жараша баштайлы. 2015 жылы Корея мамлекети менен биздин социалдык фонддун ортосунда меморандум, өз ара аракеттенүү меморандуму түзүлгөн. Ал меморандумга ылайык Корея мамлекетинде иштеп, ошол жакта расмий түрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп жүргөн жарандарыбыз кайра кайтканда көпчүлүгү билбестиктен каражаттарын албастан кетип калган экен. Алар тараптан ушундай бизге көмөк көрсөтүңүздөр, биздеги акча каражаттары калып кетти деген маселе көтөрүлгөн. Ошондуктан 9% өлчөмүндө буларда топтомо компонент иштейт экен. Ошондуктан 9% өлчөмүнүн 4,5-ын иш берүүчү, 4,5-ын иштеген адам өзү төлөйт экен айлык. Ошондуктан ушул каражаттарды биз кайтарым жасаш үчүн ушундай кадамга бардык. Алар менен меморандум түзүлгөн. Ага ылайык бул жактагы биз иштеп, анан 5 жылдан бери карай, 5 жыл өтүп кете элек болсо келгенден бери аларды издеп таап, анан түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Кимдин ошол жакта калып калган каражаты болсо пенсиялык фонддун, анда аларга көмөк көрсөтүп, банктык эсеп ачып эле биз болгон жардамыбыз ошол тийиштүү документтерди банктык эсеби менен немеге Кореяга жөнөтүп атабыз. Ал жактан эгер тастыктала турган болсо, анда түздөн түз биздин жараныбыздын банктык эсебине түшүп атат. Мындай жарандарыбыз азыр бир 40тан ашыгыраак адам болду. Эми дагы маалымат берип атабыз. Жер жерлерде биздин аймактык башкармалыктар орточо эсеп менен бир $3,000 чейин кайтарым алып атышат. Алды 8,000 чейин алып атат. Бул Корея мамлекети менен
Андан кийинки биз келишим түзгөн бул Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы пенсиялык келишим. Биздин негизги ушул Евразиялык биримдиктин келишимдеринин алкагында пенсиялык келишимди өзүнчө каралсын деген эме менен, шарт менен калтырып койгон эле. 2015 жылдан баштап ушул 5 мамлекеттин ортосунда пенсиялык фонддордун тийиштүү мамлекеттик министрликтер жана ведомстволор менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында эксперттер менен сүйлөшүп отуруп 2019 жылы 20 декабрда Санкт-Петербург шаарында келишимге 5 мамлекеттин башчысы тарабынан кол коюлган. Ал 20 жылы ратификациядан өттү бардык мамлекеттерден. Анан 1-январь 21 жылдан баштап, быйылкы жылдын январынан баштап күчүнө кирген. Бирок бир шарты бар. Жана жаш курагы боюнча пенсияга ушул жылы курагы келип, укугу келсе, 12 айдан кем эмес топтом жасаш керек деген шарт бар да. Мисалы үчүн 1-январдан баштап ушул 5 мамлекеттин кайсы жагында иштебесин, ошол мамлекеттин пенсиялык фондуна салымын кошуп төгүмдөрдү жасап турган болсо, демек 1-январь 2022-ден баштап ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамына ылайык укугу келген учурда бул каражаттарды пенсия түрүндө алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Башкача айтканда, туруктуу жашаган жерине кетип калса дагы аркасынан экспорттолуп келе турган болот. Дагы бир жакшы шарты, мурда буга чейинки стажы эч кандай эсепке алынбай келсе, 92 баягы союз таркагандан кийинки келишимден кийин азыркы күндө ошол пенсиялык фондко төлөмдөрдү төгүп жүргөн болсо, пенсияга укугун аныкташ үчүн ушу 5 мамлекеттин, ар бир мамлекеттин өзүндө башка мамлекеттен төгүмдөр төлөдү деген маалыматтын негизинде толугу менен стажы эсептелет. Бирок тилекке каршы каражат түрүндө эмес, пенсияга укугун аныкташ үчүн эле стажы кошулуп эсептелет. Ал эми 21 жылдан кийинки мезгил үчүн укугу келсе, экспорт түрүндө пенсиясы которулуп берилет. Анан дагы бир жакшы жетишкендигибиз, мурда пенсияга чыгыш үчүн учурда мисалы үчүн биздин кыргыз жараныбыз Россия Федерациясында иштеп атса, бирок 63 жашка же болбосо 58 жашка аялдар чыгып укугу келип калганда, бул жакта Россиядагы жумушун таштай албайт да. Анан ал жактан суранып, ортодо билет сатып алып, бияка келип кайра кеткенге билет сатып алып, убарачылыгы болсо, азыркы күндө андай убарачылыктын кереги жок. Эгер расмий түрдө укугу келген болсо, өзү билет да, эми баягы стажы жетип, жашы келгенин билсе, пенсиялык фондко, ошол иштеп аткан жериндеги мамлекеттин пенсиялык фондуна кайрылуу жасаса, кайрылуу жасаган күнү туруктуу жашап аткан мамлекетинин пенсиялык фондуна кайрылды деген эсеп болуп эсептелет да. Мисалы үчүн Россия Федерациясынын пенсиялык фондуна кайрылса, алар бизге арызды жөнөтөт тийиштүү документтер менен. Биз бул жактан ал кишинин келип кереги жок. Биз тигилердин жөнөткөн арызына ишенип, ошол тийиштүү документтердин негизинде бул жактан пенсия чегерип бере беребиз. Ал пенсиясын кааласа Россиядан алат, банкка которуп алуу менен, же болбосо бияка Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан ала берет. Ошондуктан бул убарачылыкты да жойдук десек болот. Эми буюрса бул боюнча жакшы эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Дагы биздин пландарыбыз да бар. Россия Федерациясында басымдуу бөлүгү ошол жакта иштегендиктен барып баягы биздин жарандарыбыз көбүрөөк топтолгон региондорго чыгуу менен түшүндүрүү иштерин дагы күчөтүү пландарыбыз да бар. Анткени Россия Федерациясынын эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги менен сүйлөшкөндө дагы алар дагы көмөк көрсөтөтүн айтышкан. Алар дагы кызыктар экен, анткени аларда деле көмүскө экономикада иштеп мигранттардын жумуш ишинен пайдаланган ишкерлердин саны дагы көп экен. Ошон үчүн ачык иштегенге алар дагы үндөө жасоо менен биздин жарандарыбыздын укуктарын түшүндүрүү иштерин биз тараптан жүргүзсөк, баягы тыгыз байланышта иштейли деген өздөрүнүн дагы сунуштары болгон. Буюрса алар менен дагы сүйлөшүү жүргүзүп, жакынкы араларда мүмкүн ушул көп топтолгон биздин Россиядагы региондорго, биздин жарандарга түшүндүрүү ишин жүргүзөбүз. Абдан жакшы экен.
Жакшы маалымат бердиңиз. Азыр бизде угарман бар экен. Биз сурооңузду кабыл алалы эфирде. Сурооңузду бериңиз. Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Бул Бишкектен Адам Нургенца. Мен бере турган суроом, азыркы биздин кээ бир жаштарыбыз убактылуу иштеп, анан убактылуу иштебей жатпайбы? Анан сот фондко барып арыз жазыш керекпи? Же акчасы иштеген деле барып төгө бериш керекпи? Мына ушул жагдайда кандай кылыш керек биздин жаштар? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз, чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул чындыгында эле ар бир жарандын кызыктырган суроо болуш керек. Анткени жумуш бүгүн болсо эртең жок болуп калышы мүмкүн. Андай учурда сиздерге мүмкүнчүлүк берилет. Өз ыктыярыңыздар менен ошол региондогу орточо айлык акынын 8%-нан кем эмес өлчөмдө төгүмдөрдү төгүп турсаңыздар болот. Бул сиздердин жеке эсебиңиздерге жана паспортто көрсөтүлгөн 14 цифрдан турган номерге келип түшөт. Келечекте ал стаж болуп эсептелет. Ал эми үлүш жери барлар болсо, ушул төгүмдөрдү убагында төгүп коюңуздар деп чакырып кетет элем. Анткени көпчүлүгү мындайда салыгын төлөйт. Ал эми социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн пенсия келеби келбейби деген ойдо калтырып коет да кийинкиге. Анан пенсия жаш курак аз калганда келип саната келгенде эле тиги 94-жылдан жок, 94-жылдан бери төгүш керек болгон сумма чоң сумма болуп калат. Азыр мисалы үчүн 1 гектарына 300-400 сом жылына төлөнсө, анын ичинде үй бүлө мүчөлөрүнүн саны 5 киши болсо, 5ке бөлсөңүздөр 6-7 сом дегерегинде эле төлөнөт да айына. Муну эч ким мындай маани бербегендиктен кийин төлөй келгенде ооба, анан кийин баягы төгө келгенде мисалы үчүн 15 000 карызы болсо, 15 000 штраф салынат. Ошону менен 30 000 болот да, анан социалдык фонд же болбосо салык кызматы бизден акча талап кылып атат деген учурлар болуп калат. Бул убагында төкпөгөндүгү үчүн дагы айып пулдар салынарын унутпаңыздар. Ага пеня көрсөтүлөт, үстүнө үстөк төлөмдөр кошулуп кетет. Ошондуктан бир чыгынып баягы төгүмдөрдү төгүп койсоңуздар, ал үй бүлө мүчөсүнүн ичинде сиздердин 96-жылга чейин төрөлгөн балдарыңыздар да болушу мүмкүн. Алар балким иштебей атат, мына эжеке өзү айткандай мүмкүнчүлүк жок болуп иштебей атса, үлүш жеринен стаж болуп төгүлүп кете берет. Анан 96-тан бери эсептесеңиздер, азыр мына быйылкы жыл бүтсө 27 жылга жакын стаж болуп калат да. Бул чоң пенсияга болгон укук берет. Биз азыр айтып атпайбызбы, 63 жаштан жалпы негизде эркектер пенсияга чыкса, 58 жаштан аял кишилер чыгат деп. Пенсиянын базалык бөлүгүн толук алыш үчүн учурда 1780 сом, бул кепилденген бөлүгү да. Ошол аны алыш үчүн талап кылынган 25 жыл эркектерге, аялдарга 20 жыл керек. Эгер ал жылдарына жетпей калса, 63 менен 58 чыкканда, анда теңдемелүү азайтылып эсептелип калат да. Анан ошондуктан төгүмдөрдү төгүңүздөр демекчибиз. Жана өз ыктыяры менен деп айтып атканыбыз, бул бүгүнкү күндөн баштап алдыга карай төлөнө турган төгүмдөр. Артка сиздер төгө албайсыздар ыктыярыңыздар менен. Бирок ошол эле учурда биз жана мөөнөтүнөн мурда пенсияларды киргизгенде 55 жаштан аялдар, 60 жаштан эркектер, эгер 40 жыл эркектер стажы болсо, 35 жылдан кем эмес аялдар болсо 55-тен чыгат деген дагы бир талабы бар да мыйзамда. Бул 2008-жылы октябрда кирген. Ошондон ошол шартка ылайык стажын толуктап алганга, калыбына келтиргенге мүмкүнчүлүк берилген. Азыркы күндө 96-жылдан баштап сиздин жеке эсебиңизден көчүрмө алсаңыз, ичинде кандайдыр бир мезгилдерде иштебеген учуруңуз болуп калса, сиз аны орточо айлык акыдан 8%-дан кем эмес өлчөмдө төгүп, стажыңызды калыбына келтирсеңиз болот. Мындай шарт мен билгениме караганда артка карай төгүм төлөгөн бир да мамлекетте жок болуш керек да. Анткени биз жанагы айтып атпайбызбы, 34 жыл болуп калып 55-ке чыккан аял киши болсо айтат, анан бир жылы жетпей калса, бирок 96-тан кийин кандайдыр бир үзгүлтүк мезгил болуп калса, биз ошону калыбына келтирип алып, сиз 55-тен 3 жыл эрте пенсияга чыга бериңиз деген мүмкүнчүлүктү берип атпайбызбы? Азыркы күндө андай учурлар өтө көп. Анткени биздин апаларыбыз, аталарыбыз иштеп келип, анан кандайдыр бир шартта үзгүлтүк болуп калып, стаж жетпей калса,
төгүп бериңиздер десек эсептеп чыгарып беришет. Ай менен эмесин стажын калыбына келтирип алат да пенсия эрте чыгып кетип атышат да. Бул жакшы шарт. Ошондуктан ушундай шарттары бар. Жанагы өз ыктыяры менен деп атканыбыз ал жерде 8%-ын пенсиялык фондко, 2%-ды топтомо фондко төгөсүздөр. Топтомо фонддун акчасын кийин пенсияга чыкканда пенсияңыздан сырткары жок, баягы инвестициялык кирешеси менен, анткени ал бир баалуу кагаздарга салынып, үстүнө акча кошулуп турат дагы, пенсияга чыкканда пенсияңызга кошумча кылып тигини алып кетсеңиз болот. Бул да жакшы экен. Эми дайыр маалымат чыкпадыбы? Жеңиш мырза, мына Кыргызстанда ошол социалдык банк түзүлүп, анан ипотекалык насыяларды берүү программасы бекитип, бул абдан жакшы мындай бир тилек ниет экен да. Бул финансылык инструмент ушу качан ишке кирет деген суроону азыр элдер бере баштады. Бул эми азыр бир угарманды каалап коюптур, анан айтам. Сиз байланыштан алыстап кеттиңиз, кайра чыкканга аракет кылыңыз. 39-21-90, 39-19-33 телефону. Эми бул социалдык банк деп айтылып калды. Учурда эми баягы угармандардын немесин канааттандырарлык жооп бере албайм го, анткени бул баягы кандай десем, жакшы тилек, түйүлдүк сыяктуу да, анан тилегибиз бар. Эгер кандайдыр бир жакшы чечимдер болуп калса, кошумча маалымат бергенге даярбыз. Азырынча бул пландаштырылып атат, ошондуктан аны айтуу эртерээк го деп ойлойм. Макул анда. Бирок келечекте ушундай үмүтүбүз, максатыбыз бар. Бул маалыматты айтылды, жогорку кеңеште дагы жанагы ошол айтылгандан кийин эле ушул замат суроолор көп келе баштады да. Азыр эми угарманыбыз бар экен, угатабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Алло. Угатабыз. Мына бул берген айнамай суңарга ырат. Onu әдеттер алабыз. Juda жакшы болду. Еминен кечен билелесиң. Мына бул телевизордон 100-ден 5-ден кошулган 22-жылда ушул качан кошулат? Камы 2022-жылга 500дөн кошулат дейсизби? Сурооңузга түшүндүм. 1-октябрдан баштап көбөйтүү жүргүзүлгөн маалыматыңыздар бар экен. Ал жөнүндө эми айтпай эле коелу. Бул негизи көбөйтүүнүн негизги шарты биздин азыркы учурдагы мамлекетибиздеги эң негизги мыйзам болгон мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 7-беренесинде жазылган. Ал жерде пенсиялардын өлчөмдөрү жыл сайын баягы немен баалардын өсүшүнө жана инфляцияга ылайык, орточо айлык акынын өсүшүнө, анан инфляциянын баалардын өсүшүнө ылайык индексацияланып туруш керек деген шарт бар, талап бар. Ошого ылайык биз жыл сайын жүргүзүп атабыз. Кийинки жылга дагы мына биздин төрага айтып кетти. 750 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты каралып атат деди. Эми бул кийинки жылдын күзгү айларына. Анткени биз жарым жылдыкта салык кызматынын топтогон каражаттарынын жыйынтыктары боюнча карап көрүшүбүз керек дагы, канчага мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигине жараша пенсияларды индексациялоо жолу менен көбөйтүү жүргүзөбүз. Индексациялоонун негизги бир базалык бөлүктү деп бөлүп атпайбызбы? Камсыздандыруу бөлүгү пайызда, тиги базалык бөлүгү деп. Базалык бөлүктү индексациялоонун эң башкы негизги көрсөткүчү бул орточо айлык акынын өсүшү. Мисалы үчүн 2019-жылга карата 2020-жылы канчага өссө, 2021-жылы биз ошончо жогорулатып атабыз. 2022-жылы 20-жылга карата 21-жылы канчага жогоруласа, ошол пайызда базалык бөлүгүн жогорулатуу болуп эсептелет. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, базалык бөлүк бардыгына эле жогорулай бербейт. Анткени бул жерде дагы бир көрсөткүчкө байланган.
бул пенсионердин жашоо минимумунан төмөн алган пенсиялардын пенсиясынын базалык бөлүгү жогорулатылсын. Анткени пенсиянын базалык бөлүгү мен айтып кеткен кепилденген, мамлекет тарабынан кепилденген бөлүк болуп эсептелет. Ал социалдык бир жанагындай көмөк акча катары кабыл алынат да. Стажы бар үчүн мен айтып кетпедимби, эгер стаж жетпей калсаң да теңдемелүү азайтылып калат деп. Ошондуктан биз ушул принцип менен жашоо минимумунан төмөн алгандардын гана базалык бөлүгүн индексациялап атабыз жыл сайын. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү бардыгына бирдей өлчөмдө, анткени ал жерде эки көрсөткүчтүн орточо бир биrdigi менен пайызда эсептелип атат да. Бул орточо айлык акынын өсүшү жана керектөө бааларынын индексинин өсүшү. Ошол экөөнүн көрсөткүчү бизде улуттук статистика комитети тарабынан берилет. Ушул маалыматтардын жалпыланган өлчөмүнүн орточо көрсөткүчүнө пайызда, мына өткөн эмес, октябрь айында 8%га камсыздандыруу бөлүктөрү көбөйтүлдү. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн жашоо минимумунан төмөн алгандардыкы 200 сомдон кем эмес, андан жогору алгандардыкы 500 сомдон кем эмес деген эки шарт менен жасалды. Бул эмнени билгизет? Анткени мындай да эми азыр жашоо минимумунан жогору алган деп мисалы үчүн 6000 сом пенсия алган болсо, анын ичинде компенсациялык электр энергиясына компенсациялык төлөмдөр болушу мүмкүн, же болбосо кошумча үстөк төлөмдөр болушу мүмкүн. Ошолорду жана республикалык бюджеттин эсебинен төлөнө турган базалык бөлүгүн алып салганда, калган камсыздандыруу бөлүгүн 8%га жогорулатканда 200 сомго жетпей калышы мүмкүн да. 50, 80, 100 сом дегенде. Ошондуктан баягы өтө аз өлчөмдө көбөйтүү болуп калбасын деп биз кепилденген ылдыйкы чегин коюп атабыз да. Мисалы 200 сомдон кем эмес деп. Андан тышкары базалык бөлүгүн 10%га деп көбөйтүп атабыз. Бул 1780 сомдун 10% 178 сом. Анан бул өтүп кеткен кайра эсептөөдө биз баягы социалдык тармактардан суроо жоопторду карап отуруп көрүп атабыз. Көпчүлүгү 200 сом десе эле 250 сом кошулат экен деп түшүнүп калыптыр. Бул жерде ал камсыздандыруу бөлүгү 200 сомдон кем эмес, ошол эле учурда 178 сом базалык бөлүгү кем эмес. Ошондо 378 сомдон кем эмес кошулду. Ал эми жашоо минимумунан жогору алгандардын пенсияларына 500 сомдон кем эмес кошулду. Кээ бирөөнө кошкон салымына жараша 1000 сомго чейин да кошулганы бар, андан көбүрөөк кошулганы бар. Эми бул жерде дагы айтып атат, эмне үчүн бардыгына бирдей тең деп кошуп койбойсуңар деп. Анан мен жогоруда эң башында эле айтып кеттим, ар бир адам өзүнүн пенсиясын өзү түптөш керек. Канчалык пенсиялык системага салымы жогору болсо, келечекте ал ошончолук пенсия алыш керек. Бул теңсиздик алып келбеш керек да. Мисалы үчүн ал эми жана иштебей же аз салым кошкондордуку өзүнүн салымына жараша болуш керек. Ошол учурда эле биз мына айтып атпайбызбы, 200 сомдон кем эмес деп биз аларды башкалардын кошкон каражаттарынын эсебинен кайра бөлүштүрүү системасынын алкагында ушинтип тартып келатабыз да. Пенсиялардын орточо өлчөмдөрү ылдый түшүп кетпесин, баягы жакырчылыкка жол бербейли деген. Эми негизи социалдык фонддун негизги иш чаралары максаты бул жакырчылык менен күрөш эмес. Пенсионерлерди баягы кандай десек, жеткиликтүү бир деңгээлде пенсия менен камсыздоо, ошолордун кошкон салымына жараша да. Ошон үчүн бардык жарандарыбызды учурдан пайдаланып үндөп кетет элем. Пенсия бул азыркы эле пенсия жетемби, жетпейби деген кол шилтем эмеге салбай, келечегиңиздерди азыртадан ойлоп, төгүңдөрдү төгүп турсаңыздар, биздин учурдагы пенсиялык системанын дагы абалына түздөн түз жакшы таасирин берет. Ошол эле учурда сиздердин келечектеги болочок пенсияңардын өлчөмдөрүнө да түздөн түз жакшы таасирин берет. Рахмат, Жеңиш мырза. Сиздер уккан урматтуу радио угуучулар, бул актуалдуу маек болду. Биз бүгүн актуалдуу маекти пенсиялык система реформалоого муктажбы деген мына ушул кечээ жакында болгон ушул социалдык фонддун
пенсия боюнча берген отчеттору жогорку кеңеште 2020 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча да маалымат берилди. Мына ушул жагдайда биз бүгүн сөз кылдык. Биздин суроолорубузга социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов жооп берди. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Ылайым биздин мамлекеттик бюджетибиз көбөйүп, биздин пенсиялык жактан камсыздалып аткан система дагы туруктуу иштесин. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Бизди уккан угармандарыбыз бар болсо, сиздер дагы аман болуңуздар. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Сен жигитке жолугушалы.